Использовать чата GPT, то есть искусственный интеллект, Нeyse как мы çaresiz знаем. olmayalım. Ни в коем случае не будем использовать искусственный интеллект. Түшүнүктүүбү? Bak. Анткени деген сен бир жолу колдонуп алсаң, эртең вообще эч нерсе чыгаргың келбей калат. Только искусственный интеллект менен жашап каласың. Программирование олимпиадаларда сага эч ким искусственный интеллектти бербейт колуңа. Ошол үчүн такыр колдонбойбуз, макулбу? Bak. Эгерде тема түшүнүксүз болсо, уялбай мага айта бер. Акылай эче могул жерлерин мен түшүнбөй калдым деп. Же болбосо бир нерсе суроо түшүнүксүз болуп атса, любой время жаза бер, чала бер. Мына ушул жерин мен түшүнбөй атам, мага түшүндүрүп бериңиз депчи мен жардам берем, макулбу? Ah. Так, азыр мен поделиться кылайын дагы, сага ошол темаларды өтүп коеюн. Себеби дегенде, так, сызыктуу программалоону өтүшүм керек экен. Мына бүгүн могул теманы өтөбүз. Сызыктуу программалоо. Өзгөрмө түшүнүгү маалыматтын типтерин өткөнбүз. Өзгөрмө деген эмне экен? Özgörgen nesler. Özgörüp kete turgan nesler. Өзгөрүп кетүүчү нерселер. Жана алардыга кандай аттарды коет экенбиз? Неме Python'da программа тилиндеги функциялардан башкасында Молодец. Кандай маалыматтын типтери бар коёлмогон. экен? Кандай маалыматтын типтери бар экен? Жана integer дегендерби? Int, Int, float, анан аха, str. str. Молодец. Демек сен өзгөрмөлөрдү түшүнүпсүң. Эми мен сага А, бүгүн ушул программалар менен эсептерди чыгарабыз жана сызыктуу программалоону өтүп коебуз. Сызыктуу программалоо дегенде бул оор деле нерсе эмес. Сызыктуу программалоо деген негизи математикада сызыктуу теңдеме деген бар, э? Башкача айтканда сызыктуу программалоо кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, даражага көтөрүү, эки бөлүү деген мына ушуларды колдонуп эсептерди чыгарууну эмне сызыктуу программалоо дейбиз. Бул жерде кандай? Плюсту билесиң, э? Плюс эмне а, иш аткарат? кошот, Кошуу кызматын аткарат. Минус кемитет. эмитүү кызматын аткарат. Так, питондо о, ö, ү тамгалары жок, ошол себептен о, у менен иштей берсең болот. Анан эгерде ö, үлөрдү кошуш керек болсо, анда башка жактан көчүрүп келгенге туура келип калат. Ошон үчүн бул жерде азыр у менен эле иштейбиз, э? Мгм. Булчу көбөйтүү, э? М, Көбөйтүү, бөлүү. Ал эми мына бул деген, мынакей көрдүңбү? Эки мгм. көбөйтүүнүн белгиси бул даражага көтөрүү Даражага деген даражага көтөрүү. көтөрүү. Ал эми эки бөлүү деген түшүнүк бул бардык программалоо тилдеринде м, diff мод деген нерсе бар. Бул деген эмне кылат? Э, Эки бөлүү дегенибиз бул бөлүп, бир санды бөлүп, бүтүн бөлүгүн алып калат. Мисал ала турган болсок, эгерде 3/2 десек, жообу 1,5, э? Ал эми 2 бөлүү менен бөлө турган болсок, 3, 2/2ге бөлө турган болсок, бөлүп бүтүн бөлүгүн алып калганда канча болот? Bir 1. Башкача айтканда мынакей. Азыр мен дагы бир мындайча иш кылат. 1 бөлүү бул бөлөт 3'тү 2'ge бирден берип, бир калдык калат. Ага 0'ду кошуп, жана 2,5. Мына ушул форматта бөлөт. Бир деген, бир эле бөлүүчү. Ал эми 2 бөлүү дегенибиз, мындай 2 бөлүү бул деген эмне? 3'тү бөлөт 2'ge, ikiye. бирден берет 2 жана бул жерде бир калдык калды, э? Мындан аракы иштебейт. Мынакей, могул бүтүн бөлүгүн гана алып коет. Башкача айтканда, бул жерде 3/2 дегенибизде жоопту 1 деп гана берет. Түшүнүктүүбү? Ал эми A. мына буга мен жазып коеюн. Бөлүп бүтүн бөлүгүн гана окуйт. Алып калат дейин.
алып калат. Эми процент деген бул биздин жашоодогу процент эмес. Бул процент эмне кылат? Бул ушул эки Процентке. бөлүүнүн тетириси. Башкача айтканда бөлүп калдыгын алып калат. Башкача айтканда, мисал үчүн, так, мындай кылайын. Ладно, ушуну эле колдоноюлу. Мына эки бөлүү муну алып калса, мынакей бул эки бөлүү боло турган болсо, бул процент бөлүү. Башкача айтканда эмне кылат экен? Санды мамыча түрүндө биз бөлгөндөй кылып, столбик кылып бөлөт дагы калдыгын процентке салып коет. Түшүнүктүүбү? Эгерде А. мен процентке азыр мындай кылайын, 9/2 дей турган, кел 2ден башка санга бөлөлү. 13/5 дей турган, процент бөлүү 5 дей турган болсок, канча калдык калат? 13'tü 5'e bölsek kança kaldık kalat? 2 бүтүн Жок, эки бүтүн эмес. Бүтүн эмес, жөнөкөй. Мындай мамыча түрүндө бөлгөндө, мисалы үчүн бул жерде бизге деле 0,5 деп алган жок, 1 деп алып калды да, ошол сыяктуу. Канча калдык калат? 2. Жок, 13/5. Канчадан берем? 2. 2'den берем. 10 3 жана калат. калдык канча калат экен? А, 3. 3. Мына бул 2 дегенибиз 2 бөлүүгө кетет. Мына бул жака. Ал эми бул 3 калдыкка Процент. кетет, Мына Python негизи эле бардык программалоо тилдеринин бир өзгөчөлүгү эмне? Биз санды жөн эле бөлүп койсок болот, анын бүтүн бөлүгүн алсак болот, калдык бөлүгүн өзүнчө кылып алсак болот. Ушундай кылып иштей беребиз. Түшүнүктүүбү? Мына бул А. үчөөнүн айырмачылыгы ушунда. Ал эми 2 көбөйтүү деген, мисалы үчүн 5 көбөйтүү 2 дей турган болсом, 2 көбөйтүүнү жазып, бул деген 5'ти экинчи даражага көтөр деген. Башкача айтканда канча? 5'тин экинчи даражасы? 25. 25. 25. Аха. Мисал үчүн, 4 2 көбөйтүү 3 дей турган болсок, барабар 64. Башкача айтканда, үчүнчү даражага көтөрөт. Ушул сыяктуу кылып, эмне даражага көтөрүүнүн ролун ушул 2 көбөйтүү ойнойт. Түшүнүктүү, э? Мен азыр муну ушул боюнча сага жөнөтөйүн. Сенде сакталып калсын бул, э? Ой. Ага. Мынакей. Мен сага жөнөттүм. Эми бул жакты дагы тазалайлы. Эми программага бүгүн практика экөөбүз кылбасак болбойт экен. Сөзсүз практика кылышыбыз керек экен. Почему-то не удаляется. Не сохранить это заново. Так. Эми мен азыр могу борттон эле ачып жаза берейин. Бул жерге мисалы биринчи задача деп коеюн. Задача. Мен атымды киргизгенде салам так, салам өтүр акылай деп кайрылуучу программа түз. Салам акылай дегенден кийин мен сөзсүз түрдө эмне илеп белгисин коеюн. Мынакей.
Салам Акылай. Мен жөн гана Акылай деп атымды киргизгенде, мага эмне деп чыгарыш керек экен? Салам Акылай деп. Мен Сыймык деп киргизсем, Ага. салам Сыймык. Аида деп киргизсем, салам Акылай. Нурбек деп киргизсем, салам Нурбек деп чыгарыш керек, э? Так, э, өзүм чыгарып көргөзөм азыр ушул нерсени. Экраным көрүнүп атабы, үнүм угулуп атабы? А. Аха, жакшы экен. Биринчи биз маалыматты кандай кылып киргизебиз? Input. Input менен киргизебиз. Так, адамдын аты кайсыл типке кирет? Int. Ай жок Жок, неме Эстер. Эстер, Азамат. Башкача айтканда эмне? А барабар. Бар. Int. Input. Жок, int деген бул сандар. А, int Мисалы, Эстер. Унутуп Эстер калдым. input. Молодец. Эстер Адашып input. кеттим. Мгм. Ой, мен дагы адаштым ушул. Так, Эстер input. Кийинкисинде эмне Print. чыгарышыбыз керек? Print. А. Калган сөзүбүздү чыгарыш үчүн кайсыл Салам. эмнени колдонобуз? Немеге тырмакчага салам Акылай деп. Аха, тырмакчага мен салам деген Салам сөздү Акылай. алсам. Так, салам. Саламдан кийин үтүр турат, көрдүңбү? Эми мен ушул үтүрдү Ага. дагы тырмакчанын ичине киргизишим керек. Мынакей. Киргиздим. Тырмакчадан чыккандан кийин мен өзгөрмө Акылай деген атта өзгөрмөнү салышым керек. Ал эми өзгөрмө менен саптын ортосуна бизге сөзсүз түрдө Үтүр. дагы бир үтүр Үтүр коюшубуз керек. керек. Башкача айтканда, бул эки бөлөк маалымат. Мынакей, могул ортодогу бош белги турат го, бир пробел. Ошол пробелди бизде үтүр алып берет. Түшүнүктүүбү? А дейин, Ага. так, А дейин. Эми программаны чыгарып көрөлү. Бүгүн канчасы? 10, Ага. 12, 25. Менден ат киргизгенди сурап атат. Атты англисче киргизип коеюн. Салам Сыймык. Ортодо пробелы менен чыгарып берди, бирок эмне жетишпей атат бизге? Илеп дети белгиси. Илеп белгиси жетишпей атат. Илепти кошуш үчүн эмне кылабыз? Илепти кандай кылып кошсок болот? Илепти. Мына салам деген сөздү киргизгенде эле бул илеп дагы өзүнчө сап болуп эсептелинет. Мен эмне кылам? Өзүнчө кайда тырмакчага алып. Азамат. Өзүнчө тырмакчага алганда мен бул жерге эмне? Эгерде жаңы тырмакча ача турган болсом, ал тырмакчага дагы ортосуна үтүр коюшум керек. Көрдүңбү? Эмне? Ага. Бул деген ар бир саптардын, сөздөрдүн ортосунда аларды сапты өзгөрмө менен, сапты белгилер менен бөлүп туруучу нерсе бул үтүр болуп саналат. Эгерде мен бул жерге үтүрдү койбой коюп, жөн гана илеп коюп чыгара турган болсом, эмне? Ката алып Көрдүңбү? калат. Программа ката деп атат. Синтаксис инвалид, башкача айтканда сен жазган синтаксисте ката бар деген белги. Эми мен бул жерге азыр үтүр коемун. Үтүр коюп, кайра баштан чыгарып көрөм. Мынакей, чыкты, көрдүңбү? Эми мен кайра Сыймык деп Ага. жазайын. Салам Сыймык. Бирок дагы бир ката бар. Кайсыл жеринде ката бар? Алыс жайга атабы? Ал Азамат. Эң сонун. Ортосунда пробел турат, көрдүңбү? Эми биз ушул Ага. пробелди жок кылганды үйрөнүшүбүз керек. Эгерде программада сөзгө эки сөздү жабыштырып койгондо, STRди эмне менен жабыштырып койдук эле мурунку сабакта? Map мененби? Жок. Мындай болгон. 100 деген сөзгө 5ти мынтип жабыштырып койгон. Кайсыл эмне менен жабыштырдык эле? Неме болчу жаз? Эстер 100гө менен эмне? беле? 100гө 5ти эмне кылдык эле? Давайте эсте адам эмес аз. Эстечи кана. Эстер менен жааштырганбыз. Мындай болгон. Так, мен азыр муну сохранить этип турайын.
Мындай болгон. Так, B барабар in input. Ана мен print B плюс 5 print A плюс A plus 5. B. Аха, эми кара. 100, давай 101 деген сөздү киргизейин. Экинчисине да 101'ди киргизем. Birinci soru А, ikinci hata. 5'ti ката берип атат. Башкача айтканда биз эмне кылышыбыз Demek керек болду? tırmakça karşı kek. Тырмакчага алыш Tırmakça. керек. Анткени сапка биз санды кошо албайбыз, Сапка только сапты кошобуз. Эми киргизейин. Aha. Көрдүңбү, жабыштырып койду. Эмне жабыштырып койду экөөнү? Hemen plus men açtı. Азамат. Башкача айтканда, биз сапка жөн гана сөздү дагы жабыштыра албайт экенбиз. Бирок эмне? Бул экөөнү, бул А деген бизде сап да. А деген сапка биз Aha. илепти жабыштырыш үчүн үтүрдүн ордуна эмнени колдонот экенбиз? Plus. Плюс, Азамат. Plus. Эгерде мен үтүрдүн ордуна плюс белгисин колдонуп койсом, алар эмне болуп калат? Birikip Жабышып kaldı. калышат экен, Так, Акылай. Салам, Акылай. Программа туура чыктыбы? A. Мхм. Эми мен кайра дагы башка да тексттерди берип көрөйүн. Run модуль F5. Салам, Алынбек. Салам, Алынбек. Көрдүңбү? Башкача айтканда мен кандай ат бербесем, бардыгына эмне салам деп кайрылып атат, артына илеп белгисин кошуп атат. Мен бул жерге мындай кылып жөн гана жөн сөздөрдүн топтомун берип койсом дагы эмне кылат? Салам деп туруп сөздөрдүн топтомун чыгарды жана эң аягына илеп белгисин кошуп койду. Көрдүңбү? Башкача айтканда Aha. биздин өзгөрмөбүз Tora. ушунун бардыгын адамдын аты, сап, сөз катарында кабыл алды. Эми мен азыр бул жерге салам, ой, Акылай Акбаралиевна деп жазаткан болсом эмне деп жооп берет? Салам, Акылай Tamam Акбаралиевна деп. aklıma yakınlar yerine. Башкача айтканда мен эмнени жазсам, ошого салам деп кайрылып атат программа, Бул кандай учурларда керек? Кийин сен чоң программаларды жазып баштаганда, мисалы үчүн эмне? Атыңызды жазыңыз. Программага өзүңүздүн логиниңизди жазыңыз. Программага сиздин өзүңүздүн паролуңузду жазыңыз дегенде жаза турган окно ачылат. Ошол жерге биз атыбызды жазсак, бизге саламатсызбы, Акылай, саламатсызбы, Сыймык деп кайрыла турган программалар ачылып калат, Ошолордун жазуунун коду мына ушундай кичинекей гана код менен жазылып калат. Көрдүңбү? A. Мынакей. Биринчиден биз бүгүн эки маалыматтын ортосуна сөзсүз түрдө сап менен эки саптын ортосуна, өзгөрмөнүн ортосуна үтүр кетээрин түшүндүк жана маалыматтын типтери менен тааныштык. Эми ошол типтер менен жумуш барабыз. А барабар. Так. Бүтүн санды кайсыл кабыл алат? Int. Кайсыл тип бүтүн санга? Int. Азыр эле айтып аткансың. Integer. Int, Азамат. Эмне үчүн мен кайра сурап атам? Себеби эмне? Ушул Unutkanız. input, float, str, map дегендер бул сенин жашооңдо программалоо жашоосундагы эң керектүү нерселер. Анткени булар жок, буларды унутуп же адаштырып калсаң, болгону 3 тамга, бирок ошол 3 тамга сенин олимпиададагы жашооңду да чечип коет. Ошон үчүн мен кайра сурап атам, сен эстеп калганга чейин. Бирок Азамат эстеп калыпсың бир сабактан кийин эле. Көбү 2-3 сабакка чейин адаштыра беришет. Так, мен азыр 2 сан кабыл алып, ошол 2 сан менен калькулятор жасай турган программа түзөбүз. Башкача айтканда 2 санды кошуп, көбөйтүп, бөлүп, кемиттеп, бүтүн бөлүгүн алып калып иштейбиз. Экинчисин А деген өзгөрмөнү киргизди. Кийинки өзгөрмөгө кандай ат коелу?
Сыймак. Кийинки өзгөрмөгө кандай ат А, коеюн? Қандай ушунда кандай? Б. Мен биринчи өзгөрмөнүн атын А деп койдум. Экинчи өзгөрмөнүн атын Б деп А, коюп атам. Ошол нерсе аха, сурап атам. Ат кандай коеюн? Кайсыл тамганы коеюн же кандай сөздү коеюн деп. Эми аха. эмнени жазам? Неме? Int Float. input эки бүтүн санды окуйт. Эми кара. Биринчи сапка мен А кошу Бны чыгарып бер. Так. Ушуну эле азыр копировка кылабыз. Так. Экинчи сапта А кемитүү Бны чыгарып берсин. Үчүнчү сапка А көбөйтүү Бны чыгарып берсин. Так, төртүнчү сапка А бөлүү Бны чыгарып берсин. Бешинчи сапка А эки бөлүп бүтүн бөлүгүн А процент бөлүүнү чыгарып берсин. Төртүнчү сапка А Даража. даражага көтөрүп калды, э. Мына ушуларды чыгарып берсин деген программаны иштетебиз азыр. Эки сан айт эми. Кайсыл эки сан менен амал аткаралы? 4 анан 5. 4 Кандай? анан 5. 4 жана 5. 4 анан 5. Мынакей. Мхм. 5. Так. Кошуп, кемитип. мына Биринчисинде 4кө 5ти кошту. Көрдүңбү? 4төн 5ти кемитти. 9. 4тү 5ке Минус 1. көбөйттү. 4тү 5ке бөлдү. Башкача айтканда 4тү 5ке бөлсө 0,8 болот экен, э? Төртүнчүсүндө кийинкисинде 4тү 5ке бөлүп бүтүн бөлүгүн алып калды. Башкача айтканда эмне 0. Калдыгы канча болду? 0. 4 болду. Жана 4түн 5 даражага көтөрүп койду. Көрдүңбү? Аха. Жакшы. Эми бизге азыр эгерде мынтип жабылып турган болгондо жөн эле мындай сандар чыкса бизде белгисиз болуп калды, э, кайсыл жерде эмне турганы. Эми программабызга өзгөрүү киргизели. Эмне? Бизге А кошу Б барабар деп 9ду, А кошу деп барабар деп э, А кемитүү Б барабар -1 деп чыгарып бере турган программа түзөлү. Макулсуңбу? Аха, а. Ал үчүн эмне кылабыз? Кара. А бүтүр биринчисин көргөзүп атам. Кошуу белгисин кошобуз. Тырмакчанын ичине кошуу белгисин кошобуз. Кошуу белгисинен кийин эмнени коем? Бүтүр. 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 Андан кийин Б. Б. Бдан кийин эмнени Бүтүр. коем? Бүтүр. Бүтүр. Андан кийин Тырмакчанын ичине кайра барабар деп. тырмакчанын ичине барабар дедим. Барабардан кийин эмнени коем? Кайра бүтүрдү. Бүтүрдү. Биринчисин иштетип көрөлү, э. Аха. Ошол эле 4тү 5пи же башка сандарды, чоң сандарды колдонобузбу? Мейли. Эки сан айт. 20 менен 40-ты кылып койсо болобу? 20, 30, э? Албетте болот. Hemen. Мынакей, көрдүңбү? Биринчисинде 20 кошуу 30 барабар Şu 30. 50. 50. Чыгарып берди, көрдүңбү? Ee, Так. Эми мына ушул кодду бардыгына кошуп чыгайын. Баарына кошкондо эмнесин алмаштырышыбыз керек? Koşu nemelerin koşuların gemitü, köğütü böyle Аха. olup. Аха, Азамат. 1 бөлүү, 2 bölü 2 бөлүү, процент cent. бөлүү. Мына 1 бөлүү, 2 бөлүү, процент бөлүү. Үчөөнүн айырмасын дагы жаттап калышың керек, адаштырбашың керек. Жана Aha. даражага көтөрүү. Эми көрөлү. Кайсыл эки санды колдонобуз? 10 men 15. 10, 15. Мынакей.
10 qo'shu 15 25, 10 kemiti 15 minus 5, 10 көбөйтүү 15 150, 10 бөлü 15 0,6, 10 бөлü 15 бүтүн бөлүгү 0, калдык бөлүгү 10, 10'дун 15-нчи даражасы артында канча 0 бар экен? 15 бар. Бүктү, 15 Так, işte. эми ушул кодду дагы можем совершенствовать, то есть дагы жакшыртсак болобу? Болот. Бош кек. Дагы Болот. кандай кылсак болот? Ағы. Мисалы үчүн азыр көрүнүшү кандай турат, дагы кандай кылып өзгөртүп койсок болот? Же Сап ушул сап эле бойдон калдырып. кала берсемби? Кандай? Misal үшін мындай сап кылыппы? Кандай сап кылып? Бул экөөнү бир сапка Мисалы кош киргизиппи? жок, мисалы могу кошу менен минус үч жерде турат го, анан оң капталына берки көбөйтүү менен бөлүүнү кылыпчы. Түшүнбөдүм. Кайра ордун алмаштырыппы барабардыктын? Жок, А? мисал үчүн бир рядка элечи. Бардыгын бир рядка кылыппы? Эки экиден бөлүп бардыгын үч ряд болобу ошондо? Төрт. То есть кошу кемиттүү көбөйтүүнү бир ряд, 0,3 бөлүүнү бир ряд, анан даражаны өзүнчө бир ряд кылыппы? Ии. Неге болбосун? Албетте болот да. Мындай кылабыз, бардыгына бияка үтүр койдукпу? Мына ушул кодду үтүрдөн кийинкиге алып барабыз. Дагы үтүр коебуз дагы, ал жака үчүнчү кодду алып барабыз. Башкача айтканда много экөөнүн бизге болду кереги жок. Эми азыр сенин башың айланат азыр. Анан дагы бир нерсени кошуш керек экенин түшүнөсүң. Ушул жерден мен сага кийинки теманы үйрөтүп кетейин, Давай. Ии. Бардыгын бир рядка киргизип койдум. Эми кандай чыгат болуп экен? Кана, кел, 15 менен 10'дун местасын алмаштыралычы. Кана, түшүнүктүү болдубу же башың айланып калдыбы? Баш Могул жер айланып калды. канча башың айланып калат бекен? Эми эмне Аха. кылышыбыз керек экен? Алысыраак кылып жайгаш. Алысыраак кылып жайгаштырышыбыз керекпи же могул жердеги ар бир могул жердегилерди жакындатышыбыз керекпи? Экөөнү тең кылыш керек го. Буларды жакындатыш керек, бул экөөнүн ортосун алыстатыш керек, Аха. Жакшы. Так, жакындатканда биз плюсту колдонгонбуз. Эми бул учурда мен могул жака барабар дейм мына азыр. Көрдүңбү? Барабар деп туруп. Нет. Сап. Сап. Давай, пусть будет. Энд барабар деп коем. Азыр биринчисине жасап көрөлү. Бул экөөнүн ортосуна көрдүңбү? Эч нерсе кошкон жокмун. Азыр Аха. туура чыгабы, ката чыгабы көрөлү. Менимче ката чыгат. Анакей ката чыкты. Бул Бүтүр экөөнүн коюш керек. ортосуна мен үтүр берем. Бар деген бул даяр код болуп саналат. 15, 10. Башкача айтканда бул end барабар эмес, мен сапты колдонушум керек экен. End барабар деген бул эки сапты бир кылып чыгарып берип койду, көрдүңбү? Эми sep деген дагы бир функция бар. Бул деген мына биринчи сапта бардыгын жабыштырып койду, көрдүң, Эми бул экөөнүн ортосун, бул жерди ортосун бөлүш үчүн биз деген так, Плюстарды колдонуп коюш керек. эки варианты бар. Биринчиси плюстарды колдонобуз, экинчиси могул жерге мындай кылып туруп, мынакей мен кошумча бир сап алдым дагы, саптын ичине пустой
кылып толтуруп койдум. Копировать C и вот сюда копировать V. Эми кара. Түшүнүктүүбү? А. Сыймак. Башкача айтканда, мынакей, бир варианты сеп барабар деген, бул жерге эгерде ортосуна мен жөнөкөй эч нерсе кошкон жокмун, көрдүңбү? Кылсам, А. биздин саптын бардыгын бир кылып жабыштырып берип койду. Сапта биз эмнелерди жазсак, бул ütүрлөрдү дагы эске албай, бардыгын жабыштырып берип койду сеп деген, көрдүңбү? Ал эми Мгм. мен буларды ортосунан бөлүш үчүн ар бир амалдын ортолоруна эмнени коштум? Бош саптарды коштум. Башкача айтканда, бул саптар ортодо бош сап бар экендигин билгизет дагы, сеп ал жерге местолорду калтырып кетет. Башкача айтканда, бул жерде элементтер бар деп кабыл алып туруп калтырып кетет. Бул биринчи варианты. Эми экинчи вариантын көргөзө турган болсом, биз эмне кылабыз? Ütүрлөрдү ошол бойдон калтырабыз. Мынакей ушул боюнча калтырабыз. Болгону биз ногул ütүрлөрдүн ордуна плюс белгисин колдонобуз. Мынакей баарынын ортосуна плюс белгисин колдонобуз. Ал эми бул экөөнүн ортосунда аралык болгон жерге биз плюсту колдонбойбуз. Так, бул жерге плюстун кереги жок. Мынакей. Башкача айтканда, 3 амалдын ортолоруна плюс колдондум. Ал эми амалдардын ичине плюс колдондум. 2 түрлүү амалдын ортосуна үтүр колдондум. Эми биз деген айтканбыз, сап менен санды кошо албайбыз деп. Эми биз саныбызды сапка айландырыш керек. Ал үчүн str a жана муну дагы эмне str b. Башкача айтканда, биз ар бир элементибизди strдин ичине сала турган болсок, сапка айландырсак, анда программа тоже иштейт. Себеби плюс жабыштырып берет только в том случае, когда наши данные в виде списка, то есть сап түрүндө болгон кезде гана эмне кылып берет экен? Бардыгын жабыштырып берет. Жана биз strдин ичине жана input'tu салып атпадык беле? Бул учурда биз strдин ичине input эмес, ал эми биздин өзгөрмөбүздү салып койсок, ошол өзгөрмөнү сапка айландырып коет. Же болбосо биздин өзгөрмө сап түрүндө болуп туруп, жана аны санга айландыргыбыз келсе, биз жөн гана эмне салып коебуз? Int деген типтин ичине салып койсок, аларды санга айландырып берет. 10, 15. Көрдүңбү? Мынакей. Буларды бир кошуп чыгарды. Ал эми ортолорунда ütүрлөр бар жерлерди өзүнчө кылып чыгарып берди. Башкача айтканда, саптар менен иштөөнүн бир нече жолдору бар экен. Сага кайсынысы оңой? Бардыгын str деп жазып чыкканбы, же жанагы Жок, сеп бул барабар дегенди катаал го. колдонгон? Баш адашып Кайсыл? кеткен мындан. Мындан адашып Мындан баш кетесиң, адашып э? кеткен. Аха. Жакшы. Белки Мен да плюс деген мындан сөз. мен да адашып кетем. Колдонуш эмне кыйынга туруп калат. Бирок эгерде ушундай жанагы сеп барабар дегенди билбей турган болсоң, эмне сен үчүн ушул жолду тандаш керек болмок, э? Анткени Аха. мына жанагы чоң ар бирине сеп деп жазып чыккандын str деп жазып чыккандын ордуна эмне списокти бириктирип Сәп. коюучу ушул функцияны колдонсок оңоюраак болот, э? Ой. Аха. Түшүнүктүү болду, э? Бул жер эми А. экинчи кодту да ушундай кылып жабыштырып кандай сен жазчы, мен жазбай, сен жазчы, кандай кылабыз? Ал жака өтүр. Үтүр, аха, Сәп. сеп, Барар тырмакча. Эки тырмакча. тырмакчаны ачып жабам. Эки тырмакча, бир Аха. тырмакча боло берет. Булардын айырмасы жок, түшүнүктүүбү? Бул экөө Мгм. бир эле кызматты аткарат. Болгону эмне үчүн экөө тең иштейт? Кээ бир учурда биздин чоң тексттердин ичине
ушул тырмакчаларды тексттерде колдонуп калабыз го. Бөтөн сөз катарында ошол учурда биз эмне бул тырмакчаларды ачып жаап калабыз. Ошон үчүн бул экөөнүн эч кандай айырмасы жок. Так, Аха. эми эмне Эми кылам? могу А бөлүнгөн Б деп турат го. Ошондон кийин Ый, дагы тырмакча мындан ачабыз. кийин тырмакчаны ачам. Аха. Ортосуна Кайра пробел берем, жабабыз. анан тырмакчаны жабам, э? Жабабыз. Жапкандан Анан кийин эмне буякта кылам? дагы эле бүтүр коебуз. Аха, азамат. Дагы Анан могу каерге? жерде дагы бирөө. Могу жерде баш жагында. Жерге? Ушул жергеби? Эми ошондон кийин ушу жерге. Аха. Тырмакчаны койдум. Бош орундук калтырып, Аха. анан тырмакчаны жаап бүтүр коебуз. Аха. Азамат. Сегиз сонут. 15. Ой, 15. Мынакей. А бөлү Б. А 2 бөлү 15. 12 бөлү 15. 10% бөлү 15. Жана бул. Тема түшүнүктүү болдубу? Суроолор А барбы? Бүгүнкү жок. сабак кызыктуу болдубу же өткөнкү сабак кызыктуураак беле? Ушул сабак кызыктуураак болду го. Эмнелерди үйрөндүң? Алды тети сеп дегенди үйрөндүм. Аха, сеп деген жакшы нерсе бекен. А Азамат. Аха, сеп дагы. дегенди анан алдыларды кошконду, кемиткенди, бөлгөндү. Аха, 2 бөлү процент бөлүүнү унутпайбыз. Ушуларды. Процент бөлүү эмне кылат экен? Эме мындай билем да азыр айта албай атам да кандай кылсты. Билесиң, бирок айта албай атасың. Главное билсең Аха. болду. Азамат. Анан мага тапшырмаларды неме тартынбай жөнөтө бер, макулбу? Мен сени урушпайм. Эгерде бир нерсени билбей калсаң, эки коюп койбойм. Билбей калган учуруңда, каалаган учуруңда чалып, жазып, акылай эжеке ушундай болуп атат. Мен могул нерсени такыр түшүнбөй атам. А эгер мындай учур болуп калса эмне кылам деп, эгер суроо пайда болсо, сабак учурунда сурайм эмес, любой убакытта чалып, жазып сурай бер. Макулбу? Менин сага окшогон окуучуларым көп. Алар башында тартыныччы, азыр түндө саат 2-де деле чала беришет. Акылай Акбаралиевна, ушундай проблема болуп атат. Эмне кылышым керек депчи. Сен дагы эч тартынба, макулбу? М. Мен тартынган окуучуларды жаман көрөм. Менден тартынып, Ак- уялып, жакшы көрүнгөндөн көрө билбей атсаң да мээимди жеп сурай бергениң мен үчүн жакшыраак. Түшүнүктүүбү? А Мхм. Тема түшүнүктүү болгон болсо, мен азыр ушул боюнча сага кайра заданияларды жөнөтөм. Так, заданияларды мындай эле берип коеюнчу. СМП чындап эле сага башында оорураак болуп калышы мүмкүн. Питон чуторго киресиң. Мен жалаң айтат, азыркы көп окуучуларым э, областка даярданып атышат, ошон үчүн мен аларга заданияларды берип атып, сени дагы ошолордун катарында көрүп коюптурмун да, кечирип кой. Так, вот и вывод данных дегенге киресиң. Киргенде могу жерде занятие деп турат, көрдүңбү? Мына бул жакта мен бүгүнкү өткөн сабактарды кайра башынан түшүндүрүп берген. До конца окуп чыгасың ушул жакты, так мына бул жерге чейин. Бардыгын окуп чык, бирок билесиң сен булардын баарын уже. Анан могул жерде сумма 3 чисел, площадь прямоугольника, дележ яблок и электронные часы можешь не трогать и hello Harry. Hello Gary деген ушуларды мына 1, 2, 3, 4 задание. Эртеңкиге бүрсүңкүгө жетиштүү болобу? болот. Ушул төрт задание. Эгерде 4 заданияны чыгарып койсоң, калгандарын каалаганын ачып чыгарып көрө бер. Суроолор болсо, калгандарын буларды эжеке берген эмес дебей сурай бер. Макулбу? Аха. Так, сабагыбыз бүтүп баратат. 58 секунда калды. Мен сабакты жыйынтыктай берейин. Питон чотер, вот вывод данных. Ушул жердеги заданияларды